Арбаңыздар, урматтуу биздин Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз бир кызыктуу теманын үстүндө талкуулабыз. Акин Токталиев агайыбызга конокко келип отурабыз. Акин агай жакында эле өлкө башчысы менен жолуктуңуздар, барлык талапкерлер менен биргеликтечи. Ошондо эсиңизде болсо биз былтыр мурда жыл 2022-жылы жай айларында ушул ордениңиз боюнча материал даярдадык эле. Мында сиз ушуну $1 миллион сатам. Түшкөн акчанын баарына ошо Бишкектен баштап Көлгө чейин туалет салып берейин деп айттыңыз эле. Мен муну сатып жибертип, эс алганга Көлгө же Турцияга кетпейм, Анталияга. Мен ушу түшкөн акчаны уйтурган комиссия менен Бишкектен баштап Көлгө чейин туалет курам, ушу ордендин акчасына. Анан бирок ошол өлкө башчысы менен жолуккан кезде кайра эле тагым жүрүпсүз, эмне сатпай калдыңызбы агай? Ошону билели деп келдик агай. Эмне сатпай эле дагы эле тагым жүрөткөнсүз же болбой калды, эмне болуп атат агай? Анан да баягы кыстырма агай, жакында эле бу депутаттар да чыгарбадыбы? Көпчүлүк депутаттар ушул туалет туризми Кыргызстанда кандай өнүгүп жатканына нааразы депчи. Анан ошону да бир айкалыштырып сизден сурайлы деп келип калдык агай. Сатпай калса эмне болду анан агай? Бул ишке ашпай калдыбы? Мен орденди сатайын деген эч бир оюм жок болчу. Башында. Ошондо деле саткан эмесмин. Мен эмне үчүн бийликти көңүл бурдурайын дегем. 30 жылдан бери бир дагы президент 30 эмес бир туалет салбаптыр. Элдин эң зарылчына деп айткам да. Мына бизге туристтер келет экен, коноктор келет экен, өзүнүн ички жүргүнчүлөр ар бир жүрөт экен. Мен ошо мечетте жүрүп, ошо бир туалет салып атсам эле, элдин баары эле мага келип аткандан, ошондо мен ойлодум да, бул эмне келип атат, эмне бийлик ошондо туалет салбайт деп. Ошондо мен бийликти көңүл бурдурайын деген гана максат менен жасаганмын. Бул орденди мисалы миллион эмес 10 миллион берсе сатмаган эмесмин, сатылбайм. Бир гана ошондой бир гана максатым ошол болчу. Бийликти көңүл бурдурам. Анан сиз айткандай, мына жакында 7 майда телевизордан эмерим берди талкуу. Агас 4 майда депутаттар талкуулашты го. Калашникова Елена Анатольевна дегенге 1 миллиард сом бөлүп беришиптир. Бөлүнүптүрбү агай? Бюджеттен бөлүп, анын ичинен дейт 300 миллиону жок дейт, каякта деп сурап Еленадан. Биз сага туризмге карата акча бөлүп берди элек 1 жыл мурун дейт. Эмне үчүн эмгече туалеттер курулбайт дейт. Мына көрдүңүзбү? Мен 1 жыл мурун койгон суроомду эми өкмөт ойлонуп, туура кылыптыр деп, анан акча бөлүп берсе, ошону сала албай отурушат. Эмне акча бөлүнсө эмнеге сала албай отуруп? Эми акча бөлүндү да. Акча бөлүнгөн мындай да. Калашников мынтип атат, депутаттар түшүндүрүп атат. Мага кылмыш иш козгоп коюптур дейт. 300 миллион жок кылып дейт. Калашников. Мен көп болгону дейт. 1 жыл иштеп атам дейт. Мен 1 жылдан туалет салмак белем дейт. Мен 1 миллиардты дейт 5 жылда салышым керек дейт. 5 жылдан. Анан силерге кандай тоскоолдук болуп атат? Ал жооп берет. Мен туалет салайын деп атсам дейт. Жер айыл өкмөт бербейт экен. Же бир жер алайын, менчик экен. Же дагы бир шуктоолордун баарын айтып отурат. Анан туалетиңиздин баасы канча дейт. Баарынан дагы мен туалеттин баасы дейт 6 миллион турат дейт. Елена Анатольевна, смета одного проекта туалета сколько обошлось? Это единый проект, да? Еще раз. Смета. 6,5 миллионов. Это само строительство туалетов. Подведение коммуникации зависит от местоположения каждого объекта. Где-то электричество тянуть дольше, где-то канализацию тянуть больше, где-то это не требует особых затрат. То есть, если брать в среднем, то порядка 8,5-9 миллионов. Урматтуу депутаттар, бир туалетке 8,5-9 миллион чамырат экен. Бир туалет салып үчүн 6 миллион сом турат. 6 миллион сом турат экен. Анан ошондо кимдер жооп суроо берип атышат, депутаттар. Болуптур, канча туалет баштадың дейт. Салган бир туалети бар бекен? Көргөн жокпуз да, көрсөтүп эле да.
Ana qancha tualet başladın dedi. 24 tualet başladım Kırgızstan boyunca deydi. Ananın içinden soradı. Boldu 24 tualet başlaptırsın, ana salat ekensin. Anı kantip teyleysin. Anı kantip gözөмөл kalasın. Kanday jaşayсың sen? Oşo жооп бере айтат. Kantip dedi, biz 24'tün tuvaletin 4 için iyisini taptık dedi. Ошондо болгон ошол. Anı da айтат, 6 milyon so'mго dedi, biz tuvalet kursak dedi. Al proyektele dedi. Oşo kura turgan. Eğer dedi, Bişkek'e kursak 6 milyon bolup dedi. Мисалы Атбашы, Нарын, Баткен Атбашы 12 milyona çıkıp dedi dedi. Баткенчи. Баткен'in 12'ye çıkarttı eкен, Atbaş'ın 12'ye çıkarttı eкен, Gölün bolsa 8-9'a çıkarttı eкен, oşunu bil. Бишкектен ошол туалеттин Бишкектен салып алган аппарат бекен. Yok biz tuvalet zamanbap tuvaletмен салып tutат. Abdan жақсы. Ал айтқан жақсы. Анан барына да иесин таппай айтышпайбы? Ким ошону тейлейт деген. Маселе турат. Болду туалет салып кол деді. Анан айтат, болду 1 миллиард корот түткесин деді. Анын акчасы келебиз келбейби деп сураса, жооп бере албай атышат. Келерин келбесин. Эми биздин бийликке мен дагы көңүл бурдурайын деген сен дагы ушуну туалет баштаган жакшы болду. Бизге канча туристтер келет, канча коноктор келет, бүт эле эң адамдын зарылчы чече албай бүт кыйналышат да, арга жердин баарын булап жүрө беришет. Көрүнгөн жерди. Анан бул туалетти салып коюш абдан жеңил. Мына 6 миллион эмес, 3 миллион заманбап менен 3 миллиондон берсе, ар бир бизнесмен, мисалы жол боюн бар эле кафе го. Ооба. Эң жакшы алдыңкы көрүнүктүү кафелер бар, туурабы? Ошонун бизнесине мен сага мына 3 миллион берип атабыз, ушундай туалет кура аласыңбы десе, ал 6га эмес, 2ге куруп берем деп айтмак. Өзүм тейлейм деп айтмак. Өзүм карап турам деп айтмак. Эч кандай өкмөттөн же айыл өкмөттөн барып жер сурамак эмес. Проекти сурамак эмес эч кимден. Өзү куруп, өзү карап турмак. Мына ушун жасашпайт. Эми баарынан дагы үмүт этпейм. Мен 5 жылда бетем дейт. Ал Елена деген Анатолийна Калашниковдон 4 паспорт бар экен деп атат. Кыргыздык бар экен, Россияныкы бар экен. Эртең 5 миллиардты туалет өтпөйбү? Жеп алат да кетип калат. Россияга учуп. Болду. Эмне кылалык бизге? Кайта осуну ачып отуруп калабы? Кимден сурайт? Ал жарандык. Эмнеге ошондой жаранга өрөт деп ойлойсуз? Күмөндүү 4 паспорт бар болсо. Анан мен сурачу, ай сен орус калк болсоң, биздин үрп сат адатты билбесең, анан кантип туризм жан башкарып атасың деди. Бул эмени жакшы билет экен да. Алып бергенди, махинация жасаганды тияк-бияк жасап экен да. Ошон үчүн алып турду. Эмне үчүн сизди албайт? Эмне үчүн мени албайт? Мага мен туалет салдып, мен боом калып чыганда мечит курбадым эл үчүн. Ошого мага заманбап туалет сал деп 6 миллион берсе, мен 6 туалет салып салмакмын. Ошолордун айтканы менен. Ош жердин тегерегине. Мына өзүмдүн эмен менен эч кимден эч бир проектниска барбай, эч бир айыл өкмөткө барбай, акимге барбай, губернаторго барбай, убакыт корот. Өзү ушинтип суротпойм мен. Ар кайжакка барат экен, эметет экен. Анан бир туалеттин проектиси жарым жыл чечилет экен. Анан салып иштеш үчүн строительдерди иштеп табыш керек экен дейт. Ушул да сөзбү? Баланын сөзүн ойнуп жатышты. Ошондо да бир да депутат айта алган жок. Ай, Елена, ошо сен түскөн акчаны конкурс уюштурбайсыңбы? Бүт Бишкектен Гөлгө чейин, Бишкектен Баткенге чейин, ошо биз ким туалет салат, биз ушунча акча берели, ушунча берели десең, чыгат эле го. А бул жалгыз өзү кантип салат ушун туалеттин баарын. 24 туалет салып, башынан таппай жүрөт азыр. Анын үстүнө кылмыш иш косуп атышат. 24 туалет саламда 300 миллион жок кылып жүрөт да. 300 миллионду жок кылып жүрүп атат. Ошону айтымына караганда ушундай. Анан эмне? Ам 3-төн 1 кеттир да. 1 миллиардтын 3-төн 1 кетти да. 1 миллиард 3-төн 1 кетип калды ошо. Анан эмне кылдым дейт? Биз дейт туристтерди чакырышсын дейт. Чет мамлекетке биз көрнөк жаранактарды жайып атабыз дейт.
Reklama berip atабыз дейт. Анын ар бир кызматкерибиз дейт, бир 70-80 кызматкерибиз бар дейт. Ар бир кызматкерге дейт 70-80 миңден 100 миңге чейин айлык төлөйбүз дейт. Просто акча жеген иши болуп атат. Мунун бийликтин мындайчасы көз карашы иштеби, же атай орусту коюп коюп алышканбы? Тай жебиз деп. Что бул кичине жеп качып кетсин, бирдемкесе алканы жайып отуруп калабыз деп. Кыргыз болсо жебейт, бөлүшпөйт, бербейт, качпайт деп. Ошон үчүн ушундай кишилер табат экен да биздин бийликтер. Мына мен ошону айтайын, көтөрөйүн дедиз. Көтөрөйүн деп айтып, анан жанагы сиз орден менен сурап атканыңыз ошондон чыгып атат. Орден сатайын деп эч бир оюн жок. Орден сатам деп бийликтин, президенттин көңүлүн мурайын деген гана максат болчу. Мына көңүлүн муруп койсом, бир проходим иштеп койбойсуздар. Ошого таашыптыр да. Ошого берип коюпту акчаны. 1 миллиард дейт. Анан дагы 1 миллиард берет экен. Анан 5 жыл туалет салат экен. Мына ушуна бир бизнесмендерге, кафе салгандарга, ошолорго конкурс уюштуруп эле жазап койгондо, булар 1 айда эле сатып таштамакчы заманбап туалетти. Канча жерин бүтүрүп коймок. Канча жерин бүтүрүп коюп, канча ыраазы болмок. Мына мен ушундайлар көптөр эмелер болуп атат. Түшүнүктүм бул жагы. Агайынан эми бул үгүттөө катарында эмес. Сиз да баягы Ленин райондук округунан коюп атпайсызбы? 30 чакты талапкер бар. Сиздин андай деле оюңуз, планыңыз бар беле, коем деген депутат болуп эмне коюп атасыз? Эми бир кыргында болуп, бир орунга 30 депутат бар, 30 талапкер бар. Бир район болсо, эмне максатта коюп атасыз? Эми сиз абдан туура бердиңиз да. Мен эч бир оюм жок болчу. Депутаттыкка барайын, бийликке барайын, иштейин деп. Мен өз ишим өзүмө жетишмек. Иштеп аткан ишим, кылып аткан эмгегим. Адвокат, ишиңиз кайрылгандар. Кайрылгандар көп дейбиз, көп. Анан бизде башаны 49 талапкер коюшту. 49-тан азыр 19 кетип калыптыр да, 30 калып калыптыр да. Ошондо 30 калды. Анан бар дене программа жасап атышат. Айткандай, мен иштеп берем, актап берем, жазап берем, укугунду коргоп берем, мени шайлагыла. Мени шайласаңар жаңылбайсыңар, мени шайласаңар бүт жырга атам дейт. Ушуна программа жазып. Ушуна баарын мындайчасы 30 талапкердин программасы эмес. 90 депутат иштеп атпайбы? Ошолордун программасы ушундай болчу, эгиз колсо окшош. Бирок адамдын укугун кантип коргоо деген бир дагы депутат механизми жок. Кантип коргойлор билишпейт. Анан мен эмнеден айтайын дедим. Мен адамдын биздин укуктары өтө одоно тебеленип тепселип жатат. Мен ошон үчүн койдум. Ошону мен бийликке жеткизейин. Депутат эме талапкер катары болуп жүргөндө. Эгер шайлоочулар Шент Мамед кетсе, алардын көйгөйүн актап берейин, жеңилдетип берейин ишин дейм. Анан көбүнчө айтат, талапкер, биз эмне дейт, депутат болуп калсак, мыйзам жасабыз дейт. Мыйзам эмне мыйзам жасап, кандай механизм билишпейт. Ачык айтайын, баарын билишпейт. Мыйзам дегенде жазбайт. Мыйзамды кайта ревизиялап чыгыш керек бизде. Жаманбы, жакшыбы, бизде мыйзамдар бар. Анан иштебеген же эффективдемес деген сыяктуубу? Анан монда да ушу кызык да, мен биздин жазылган жарандык мыйзамдарчы ушу аферисттерге, мошенниктерге, шулундарга иштейт да. Карапайымга сен өкүл иштебейт. Ушундай бир жазылган экен да. Мисалы келтирейин да. Сиздин айылыңызда жериңиз бар, үйүңүз бар, сиз шаарда жүрүп турабы? Мен сиздин айылыңызда квартира туруп атам. Аны алам да, сот менен сүйлөшүп, госрегистр менен келишип, мен чыктап алам өзүм. Анан сизге звонок кылам. Кайрат, сен үйүңдү мен чыктап алдым деп коем. Тамашалап экен дейсиз да. Айтасыз. Ой, мейли байке деп коесуз. Билдиңби, ушинтип коесуз. Ишин анан
bir жылдан кейін келсеңіз, 2 жылдан кейін келсеңіз, біз жағай уақытта келсеңіз, чын ел меншікті болды. Ай, сен меншікті алып тұрасың, мен сені тамашалап жатқан десем, ооба дейді. Ана көз сот қарауыз. Сот айтады. Ай, сені ішіңді қараш үшін дейді. Госпошина, мамлекеттік салық төр дейді. Сен үйің қанша мыңды келеді дейді. Сен айтасың, мен үйім 2 қабат, 3 қабат әлі 100 мың, 150 мың доллар әлі. Анда дейді, 15 мың, 20 мың доллар госпошина төле дейді. А сен төлебей отырып қалдың да, шарда бір ақша тағайын деп кетсең. Мына, момытып, үйіңді алдырып отырсың. Аны екінші да, бір момдарда. Ай, сен қанша болды лұққан үйін сатылып кеттім, алып қойым деген дейді. Сен айтасың, 4 ай болды, 5 ай болды, 1 жыл болды, бір уақыт айтасың. Ой, сен 3 айдың ішіне қарыш керек болды сот қой. Сен минутын көтіп кетті, бар кет дейді. Көрдің машин? Жүзе екінші мысалы, сізден мен ақша алам, үйің үстіде банка қойдырып қойым да, әрқайсы бір сөздерменен ынандырып, ішендіріп, ішен ішінге кіріп тұрып, үйің үсті банка қойдырып қойым, 100 мың, 150 мың долларлық үйің үсті. Айтам, 1 айдан кейін берем, 2 айдан кейін берем деп. Ансы сарқам жүресіз, 1 ай жүресіз, 2 ай жүресіз, 1 жыл жүресіз, тажағаннан кейін сот қойырасыз. Сот қайта айтады, қарабайым дейді. Емне керек? Байғыр госпошина. Осымен тақалып қояды. Дағы байғыр ме? Мөнет өтіп кетті. Мен осы жөнде көп депутаттарға айттым. 90 депутаттардың көбін айттым. Талапкерлерге де айттым. Азырқы талапкерлерге де айтып отырмын, кимisi шайланып келіп қалса, осы госпошина деген алдырып салғач. Қарапайымға іштебейді екен, бұл аферист, мошенник, жулик, коррупционерлерге іштейді екен. Алып. Қарапайым өз құқығын қорғалбай қалады екен. Мына конституцияда бар ғой. Конституцияда бұл тақма-тақсан мыйзам барына бірдей деп. Аны екінші айтады, әрбір жаран құқықты қайырылғанға дейді. Ана екінші жарандық кодекс алсақ, ақ жалып тұр. 3 жыл минутты қарайды, 3 айда қарайды. Болды, госпошина төлейді деп. Бұл яққа мұрынле жасып қойып білі. Жаран қайырылат тұрған болса, госпошина төлейсіңдер. Башқы мыйзам да бұл. Башқы мыйзам мен өке қарама-қарсы келіп отпай бұл. Сен сотқа қайырыласың да отасың. Бірақ қайырылып айтпайсың бұл. Сен бұл башқы мыйзам іштебей қалып отпай бұл. Қарама-қарсы келіп отпай бұл. Осын депутаттар сотқа беріш керек болшы да. Конституцион сотқа, бізде башқы мыйзамда әрбір жаран құқығы бар қайырылғанға деп. Бізде жаранды кодексте жазып қойып тұр. Госпошина төлесін, мөнет өтсін деген. Мөнет өтсін, госпошина деген алып қойсылы, елдер арсыналық. Bir şey мәселе. Мына сіз билікте отырасыз. Президент боласыз бұл, же бір мекеменің директоры боласыз бұл, же премьер боласыз бұл, айырмашылықта. Аны сіз мен ұқуым бұзып қойдыңыз. Мен ұқуым бұзды деп, мен кімге қайырылып атам да? Сотқа. Ол Қайрат деген начальник, мен ұқуым бұзып салды, ұқуымды қалына келтіп бергіле, ұшыны жоққа тартып бергілсеп, сотқа келім дейді, госпошина төле дейді, ақша төлесін қайрабайыз дейді. Мына. Қайты көрдің, ем түзілді, кімге іштеп атады закон? Закон мошенниктерге, жуликтерге, билікке, коррупционерлерге ұшыларға шет. Елге іштеп етпей бұл. Мына, осыны bir дағы депутатқа талапкер баратқандардағы, жана депутатты отырып атқандарда, осы мәселені қосқы қойды. Қосқысы болады әледі, айтса болады әледі. Анан барлы айтады, біз адамның құқығын қорғауға баратамыз деп. Емін үшін, сал жапарапа, бізде 3 жол көңтөріс болып кетеді, өзі айтты. Адам құқығы. Мына адамның құқығы бұзылғандық ұшынан болып кетеді. Деп мұнда емес, арқасы бір саясатшылар елді топ-топ, ақша төліп деген топ-топ, анан көңтөріс жасап жүрген жоқ. Ал қамырдай açıp, елдердің құқығы тебеленіп, тепселіп, биікті қарғап шелешет. Аяғын неме алады, дүң деп жарылып кетіп атышпай ба. Осында ғана саясатшы жетекшілер тыңдары етшіліп кетіп атады елді.
Егер укуктар бул конституцияга жазылгандай укуктар сакталганда, анда эч качан бир көңтөрүш болмок эмес. Бүт бар разумлук, бардык өз иштери менен иштемек, эч бир пикетке да чыкмак эмес, митингке да чыкмак эмес, тегерек столдо уюштурмак эмес, бийликти да жамандамак эмес эч ким. Бүт бар айтмак, укук сакталып атат деп. Биз укук сакталбайт. Анын баарынан дагы эме укук сакталбайт. Канча жазып койгон? Эгер кылмыш иш козголсо 2 айда каралат деп. 2 айда каралбай, 2 жыл каралып жатат. 1 жылда белдер жатат. Мына укуктар бузулуп атат, тепселип. Вот ошолорду айтып айтпайбы? Ошолорду айтса, ошолорду койдуруш керек. Анан мен ойлойм, ошо мен айтып аткан сөзүмдү балким көп талапкерлер колдонуп кетеби, пайдаланып ошо калып барабы, жоксо ошо бийликте отурган президент ошону көңүл бурабы, эмнеден ката кетти, жанакы туалетти ургандайчы. Орден сатам деп чыгалганда эле бурулбадыбы, туалет керек экен туура айтат деп. Ошондой болуп атат. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Маселебизди түшүндүк. Ушу бир баягы ордени эмнеге сатпай калдыңыз? Анан ушу туалет маселеси боюнча да анан шайлоонда кичине кыстара кетсекпи дедик эле. Анан дагы мына кошумчаңыз барбы? Кошумча бар. Мен укук коргоочу болуп, эмеден бери келатам. Акаевдин учурунан бери. Акаевдин учурунан. Мени көбүнчө биринчи президент, биринчи адвокат деп коюшат. Мен ошондо айткам, Акаевдин талабын талашпайм, кызыкчылыгын көздөбөйм, саясат менен көз каршы бөлүшпөйм. Канча ишип жесе, ошончо жөө берсин дегем. Ошентип койгом маселени. Анан Акаев сүттөн ак болуп чыкпадыбы? Өздөрү актап койду. Акасы Акаев менен өз жебел тегеректе жедип айттым да, Акаевке ким жедирсе, кошо соттолсун дегенде. Ал жалгыз Акаев соттойт деген. Ага жалгыз Акаев соттой турган болсо, тегерек бар ошо соттолуп калат экен да. Вот ошо менен Акаевке иш козголбой актап койгон ошондой болуп атышат. Өздөрү бийликтер актап атышат. Андан кийин айтам, мен Акаев менен соттошком. Сотко бергем. Момундай здоровый образ жизни деген китеп чыккан да. Эме жашоонун сергек мүнөзү деп. Момундай 8 сабагын мектепке киришкен. 33 секстин түрүн киришкен, үйрөткөнгө. Биз ошондо Акаев үчүн. Ошондо момундай биз мен командам алдында мындай митинг өткөргөнбүз, пикет өткөргөнбүз мынакей. Момундай министр чыгып туруп атат, эшиктин алдына чыгып сүйлөп атат. Мисалы менен, мына буякта мен туруп атам. Ошондой өткөргөнбүз. Ошентип кармашып, соттошуп атып, 1,5 жыл кармашып соттоштук. Ошону алдыргам. Мына ошо укук коргоп. Бир күнү бир эме сурайт. Сизге окшогон журналист келип сурайт. Акин агай дейт да, Кыргызстанда номер 1 патриот ким бар дейт. Билесизби дейт. А мен ойломой туруп айтып койдум. Номер 1 биринчи патриот менмин дедим. Экинчисин билбейт экен деп койдум. Жөн. Анан мынтип койт. Агай далилдериңиз барбы дейт. Ооба бар дедим. Кандай дейт. Мен айттым да, мен сизге эмгегим өттү десем, оор сөзбү же оор сөз эмеспи дедим. Оор дейт. Сиз мени биринчи көрүп атасызбы, жок сыртынан билем дейт. Сиз мага эмгегиңиз өттүбү десем, жок дейт. А вот мен айтагам сизге эмгегим өттү деп. Кандайча дейт. Анын далили мындай дедим. Бизге Шапира деген мектепке секс сабагын киргизген дедим. 7-класстан 11-класстан секс менен презерватив менен алып жүрүшөр боло берет деп. Ата абалардан келаткан үрп салт адатты талкуу вирус кирген дедим. Ошого мен антивирус болуп келип тазалап чыктым дедим. Жеке сиз эмес, сиздин тууганыңызды, үй бүлөңүздү Кыргызстан боюнча тазалап чыктым дедим. Ошондо секс үйрөтүү боюнча бизге 12 миллион презерватив келген Кыргызстанга. Ошондо 4 миллион болуп турса, 12 миллион келген. Мына, момунда. Ошондо дагы мага бийликтер Акаевдин бийлиги мен чакырып алып кызмат беребиз, соттошпо,
жумуш бийликти акча бергенге бүт аракет кылышкан. Мен ошого күнгөн эмесмин. Ошондо эле эгер мен карьерист болуп же жумушка умтулсам, ошондо эле жумушка иштеп, ошондо эле коррупционерлердин арасына аралашып кетмек. Ошон үчүн кирген жок болчу. Ошондой иштер иштеп аткан жерим. Рахмат ага, суроолорго жооп алдык. Эми сизге бир гана ийгилик каалайбыз. Анан кошумчаңыз дагы эмнеңиз бар? Кошумчам дагы айтайм, дагы кошумча сурап калдыңыз. Мен мусулмандардын адвокаты болдум. 1700 мусулман мыйзамсыз соттолуп кетип, президент Атамбаевди сотко бергем, конституцион сотко бергем. Сотко жооп тапкан, бул мыйзамсыз указ чыгарып коюп, бизде мыйзамсыз мусулмандарды соттоп атат. Экстремизм, терроризм деп. Бизде экстремисттер да жок, террористтер жок деп чыгып, чоң китеп чыгаргам. Мамлекеттин, бийликтин зомбулугу деген. Ошо ушундай иштедим. Анын Чубак ажы деген раматлык жалилти. Анын окуун 10 жыл карап жүрдүм. 12-жылдан өтүп кеткенге чейин. Ал дагы диний аалым болуп көтөрүлүп кеткенде, анда бийлик басабыз, жок кылабыз дегенде, андан абдан ага чоң жардам бердим. Ал Такай Чубак ажынын атасы айтчы. Түштүктө Чубактын атасы менмин, түндүктө Чубактын атасы сенсиң дечи Такай. Ошондой. Ошондо мен адамдын укугун коргоп жүргөм, анан жана сиз айткандай депутатка барайын же максатым тигиндей кылайын деген жок. Ошо максатым адам укугун кантип механизм көрсөтүп атам, кантип коргош керек. Сиз айтпаңыз, сиз эмне түткө болуп атат, депутаттыкка койгонго, анан кандай болуп атат, эмне үчүн ошого барып атабыз деп. Мен сизге башында айтканмын. Эч бир оюм жок болчу. Коёюн, тигиндей кылайын деп. Мен көңүл бурдурайын деген гана оюм бар болчу. Бизде кандай мыйзамдар карапайым иштебей эле, аферист, мошенник, жолбундарга, шылуундарга, бийликтин коррупционерге иштегендерге иштеп калды деп ошону айтып атпаймынбы. Ошондо дорожный знакты билесизби? Жол белгилесин, молодая гвардия, жибек жолу депчи. Бир жолу мага штраф келди. Аны бул штрафты алып барсам 3000 сомго. Айтмай, силер мыйзамсыз бериптирсиңер десек, жок, биз мыйзамды бердик дейт. Ана мен барып 7 жол буздум. Эми штраф бербейсиңер десем, штраф келбейт мага. Аны ошондо сотко бердим. Сотко берип, териштиргенден прокурордун Кыргызстан боюнча 17 мыйзамсыз жол эрежесин белгилерин коюп салыптыр. Ошо менен мен көпкө чейин кармаштым. Анан 3000 штрафка чейин көтөрүлгөн болчу. Ошондо соттошуп атып, туура эмес кылып атасыз деп митинг, пикет жүргүзүп атып, аны дагы штрафтарын баарын ичирткөнбүз, баарын тең. Андан кийин мынакей, ошондон бери 19 жыл болду, убакыт өтүп кетти көп. Эми кайта штрафтын баарын көбөйтүп салышты. Биринчи штрафты көбөйтөөрүнүн алдында жол эрежелерин жасаш керек, белгилерин коюш керек. Анан элдин көйгөйүн чечиш керек да. Ошо берген штраф көтөрө албайбы деп. Туура 15 000 коюпту штрафты ар кайсыкына. Ар кайсыкына 15 000 эмес. Аны камаш керек, соттош керек. Потенциальный кылмышкерсиң деп, кишини өлтүрөсүң деп. 15 000 да астык кылса аларга. Аларга 100 000 койсо да астык кылат. Анан карапайым кишилер үчүн кичине азайтыш керек болчу. Ошону бардым. Мына ошо менен токтотуп койдум элем. Ошо токтоп калды. Жана 3 бутуу турбайбы? Ошондо туура эмес турат деп чыккан. Ошону туура эмес деп соттошконбуз. Андан кийин мына соттошпой калсак эле, канча убакыт өтүп кетти, бүт унутулду. Мени колдогон кишилер жок болуп калды. Анан кайта 3 бутуусу чыгып калды, штрафтары чыгып калды. Эгер мага окшогон кичине укук коргоочулар көрсүн, билсин, жана депутаттарга да көңүл бурдуруп атам да. Ой, элдин жашоо турмушун карап туруп, аны штраф алгачы деп. Мына мен ошону кыскасы ушундай айтайын дегем. Рахмат ага, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүбүздүн суроолорго жооп алдык. Эми кийинки башка берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.